5-6 ay olup kaldı ajırашканыбызга ортобузда 5 жаш багып алган балабыз бар. Ал баланы өгөй энеси сагын басын деп жолуктурбай койсо болобу дейт. Баланын куса болгону жаман урматтуу бир тууганым. Ал өгөй болсо дагы баккан энеси да, энеси сагынгысы келет, ошон үчүн балдарды кыйнабаш керек. Мен таң кала берем да 4 баласы ажырашып кетишет. Анан ошол өздөрүн ойлой берет да, мен бактылуу болушум керек. Балдардын бактысы эмне болот? Балдар ата-эне менен чогуу болгондо бактылуу болот да. Кээ бир аялдарга мен өз бактымды көрүшүм керек дейт. Сен жалгыз бактың жакшыбы, беш адамдын бактысы жакшы, урматтуу бир тууганым. Бир жолу бирөө келип ага айтып, ушунда 7 баласы бар, 5 баласы бар экен, мен ажырашам дейт. Бүйөөсү жалынат, мен ажырашам, мен бактымды курушум керек. 5 баланын бактысы эмне болот? Балдар да көрөт дейт. Мен айттым, сен акылың жок катын экенсиң деп. Таразага бир сасан 5 адам, биякта 1 адам. Сен отурга чыккан катынсың. Бул деген 5 бала асты 12-ге чыга дейт. Кичинекей балдар, сен балдарың 18-ге чыккандан кийин бактың көрө берсең болбойбу деди. Карап калды. Карап, ушундай эле карап коймай, бала кичинекей деди, 12-ге чыга дейт, 12-ге чыга дейт чоң. Булар кандай бактылуу болот деп. Сен келесиң экенсиң деди. Карап, таң калат, мени карапчы. Ошо оюна келбептир да, оюна келбептир. Анткени сен бактылуу болушуң керек, бактын көрүшүң керек дейт. Сен бир адамсың деди. Бул бешөө кантип бактысын көрөт булар? Анан караган бойдон кетти ошентип.